Сиздер Машина Кейжи каналын көрүп жатасыздар. Биз Кыргызстандагы 3-чү ири шаарды Жалал Абад шаарында турабыз. Жаңылык бар, урматтуу көрүүчүлөр. Келечек унаа базары жабылып, жаңы жерде муниципалдык унаа базары ачылды. Дарегин тагыраак айтып кетсек, Спутник шаарчасындагы Манас көчөсүнүн мынакей боюнда ушул жаңы муниципалдык базар ачылды. Бүгүн жаңы ачылышы, айтмакчы дагы ушул бир ай бою ушул сатып аткан айдоочулардан сурасак, унааны бир ай бою ушул администрация бекер болот деп айтты дейт. Ушундай унаа базарга койгон. Бул дагы жакшы. Бүгүн 25 март 2021 жыл. Азыркы бул видеобуз мына көрүп турганыңыздардай аралаш унааларды камтыйт. Леганзадан баштай берели. 1997, объему 1.8, 120 000 сом. Эсим байланыш номери 777 60 77 17. Салону. Климат автофункцияда, гидравлика, электропакет буларда бар. Дөңгөлөктөрдө мана куюлган дистерде, арканкылары жайкы. Жалпы эле жок, кышкы экен. Адашып калдык, кышкы экен. Ушунун жанында Mazda 626 экен. 1992, объему 1.8, 150 000 сом, коробка механика. Люк бар. Айдоочуда жана жок, айдоочунун өзүндө коопсуздук жазыгы бар экен. Бул 626. Лифтбэк, хэтчбэк эмес, бул лифтбэк болуп калат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1995 жылы чыгарылган, объему 2.8, коробка механика. Газ жабдыгы да бар, газ бензинде жүрөт экен. 250 000 сом айтылыш баасы. Жардын көрүнүшү. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушунда коюлган дистер төртөө тең окшош экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Калганы жакшы көрүнбөй атат. Кийинкилери аба ырайы айтмакчы, бир 20 градус жылууну көрсөтүп атат. Жаңылыктарда кээ-биркеде 25 градуска чейин дагы көтөрүлөт деген маалыматтар бар. Нексияларда кудай бурса өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз, ошондо көрүп аласыздар. Чекеде эле тартып берейин десем, көпчүлүгүндө ушу маалымат кагазында баасы жазылган эмес, мына Виндомго окшоп карасаңыздар. Бунун жанында дагы E-класстагы баасы жазылган эмес. Эң кызыгы бул баасы деп ойлойм, ошондуктан баасы такталган унааларга токтолобуз. Фит канча болуп атат экен? 340 000. 340 000. Мына баасын да жазып коюптур, эси өзү да отурат. Жакшы, ушундай кылып эле башка дагы ушундай сатармандар ушинтип жазып койсо, бул бардыгына тең эле жакшы болот эле көрүнүштө. 2002, объему 1.3. Мына эсим байланыш номерлер. Бул жакта Toyota Corolla седан 2007, объему 1.6. Бул да баасын жазып койгон, жакшы. 550 000 сом. 776 70 53 55 номеринде эси. Партроник датчиктери бар. Төртөө дөңгөлөктөрү кышкы. Протекторлары деле жакшы экен. Бул жакта Civic'тин да баасы жазылып турат. Honda Civic 2001, 325 000 сом. Кыймылдатыш көлөмү 1.4. Сол руль, коробка механика. Mercedes-Benz Vito
2004 жылы чыгарылган. Объемы 2.2. Так, есінің байланыш номерін азыр көрсөтөйүн. 774 86 88 13. Айтылыш басы 700 000 сомдо отат. Так, бул неме экен? Жүргүнчү ташуучу толук кандуу. Салонда кыскача көрсөтүп коеюн. Монитор бар. Коробка 6 ступка механикада. Toyota East. (2003) объему 1.5. Есім байланыш номерлері. 390 000 сомда отат айтылыш бағасы. Степті қаншада отасыңар? 570. 570 000. Мхм. 2002, объему 2. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мында куйулган жистерди, протекторлары жакшы экен. Салонна көрсөтүп коер эле. Таксоват етілген емес. Таксоват етілген емес дейді. Пробег анда қанша? 261. 261 000 километр. Шенсе болады онда. Mitsubishi Lancer. Россия темір номерінде учеттон чыгарылган без. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкысы кышкы, протекторлар төртөө тең жакшы. 2005, объему 1.6, коробка автомат. 250 000 сом. Volkswagen Venta 1992, 130 000 сом. Мына есім байланыш номерлері. Объему 2. Люк бар. Chevrolet Aveo 2007, объему 1.4, коробка механика, 290 000 сом. Есім байланыш номер 734 69 96. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, печка, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, корректировка бар. Машина кейдж каналы. Канчада отасың? 250. 250. Mercedes-Benz E-класс. 124 кузовта. Ой, 1993, объемы 2.8. 250 000 деп мына маалымат казында да жазып койгон жакшы. Так, салон көрсөткөнчө коробкасындагы билип алалы. Коробка автомат. Отургучтары кара кожа, 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер жок экен. Брат, сөзүңүз бөлүп коюн да. Mercedes-Benz S-класс. Алдыңкы бамперинде 6 парктроник датчиктери. Биринчи сырткы көрүнүшүн көрсөтөйүнчү. Люк бар. 3 режимде память сидений, подогревтер менен кошо, 2 режим экен. Электроприводто, электрокүскүлөр. Отургучтары деле мынакей байкасаңыздар жакшы эле абалда сакталган. Мына жакшы эле, мында аккуратный минилген окшойт. Климат контролю 2 зоналуу. Автофункциясы менен кошо, 2 зоналуу деген сөзүм бул жакта жүргүнчү, айдоочу койгондон тышкары өзүнө ылайыктуу кылып шамалды жана температураны коюп алса болот.
Партроник датчиктерди өчүрүп жандыруу, ESP антизанос, ал жана электр пардаларды көтөрүп түшүрүү дегене мындаки фара омывательдер дагы бар экен. Баасы $10.000 деп атат. Маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2004, объему 3.7. Есім байланыс номер 550 03 00 01. Адаспасам Toyota Previa болуш керек. Россия темир номеринде 1994, объему 2.4, 200.000 сом. Есім байланыс номері 500 61 61 82. Жана ушунун аркасында ушул видеобузду ушуну менен жыйынтыктай берели. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1993, объему 2.8, коробка механика, 250.000 сом. Есім байланыс номери 771 17. Өзүңүздөрдү талдап көрүңүздөр.